Аптанын маанилүү жаңылыктары студияда Жана Нурлан кызы. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы УКМК менен биргеликте Кыргыз Республикасынын аймагына ийри өлчөмдөгү психотроптук заттардын ташылып келүүсүнө жана сатылышына бөгөт коюу боюнча атайын операцияны ийгиликтүү өткөрдү. Буга чейин ыкчам кызматкерлер Кыргыз Республикасына психотроптук заттардын ийри партиясын алып келүү жана сатуу каналын түзгөн белгисиз адамдар тууралуу маалыматты текшеришкен. 2023 жылдын 17 майында ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын, ИИМдин тергөө кызматынын жана УКМКнын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө эл аралык банги тобунун мүчөлөрү Нарын облусунун 2003 жылы туулган жараны жана Талас облусунун тургуну 2002 жылы туулган жаран кармалган. Анткени алар Бишкектеги батиринде жашыруучу жайы бар 3 дана вибрациялык мотор алып келишкен. Милиция кызматкерлери курулушу вибрациялык моторду текшерүү учурунда андан болжол менен салмагы 5 кг 943 граммды түзгөн 24 таңгактагы мефедрон психотроптук затын табышкан. Белгилеп кетүү керек, кармалган жарандардын ишмердүүлүгүн мессенджер аркылуу чет өлкөдөн кураторлор көзөмөлдөп турушкан. Жогорудагы шектүүлөрдүн жашаган жеринен тинтүү учурунда дагы бир вибрациялык моторду табылып, анын ичинен скотч менен таңгакталган 1 кг салмактагы мефедрон психотроптук зат алынган. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси банги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча атайын ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 2023 жылдын 14 июнунан 7 июлуна чейинки аралыкта ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын Чүй, Ысык көл, Нарын, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын жана Ош шаардык райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн көчмө кабылдама унааларынын ишмердүүлүгүн жана жарандарды кабыл алуудагы натыйжалуулугун текшерди. Аталган иш-чарада ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Талайбек Алижанов, мобилдик автоунаалардын ишмердигин колдоо ассоциациясынын директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуунун жана милициянын отличниги, милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык офисинин кызматкери Геннадий Корниенко жана эл аралык эксперт Александр Пожидаев катышып, милициянын көчмө кабылдамаларынын автоунааларына мониторинг жүргүзүшкөн. Иш-чарада көчмө кабылдама унааларынын ишмердүүлүгү каралып, кабылдамалардын натыйжалуулугун мындан ары жогорулатуу жолдору талкууланды. 2023 жылдын 11 июль күнү Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетовдун катышуусунда Атайын багыттагы полкунда 2023 жылдын 6 айы боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлдү. 2023 жылдын 11 июль күнү Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетовдун катышуусунда Атайын багыттагы полкунда 2023 жылдын 6 айы боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлдү. Ыкчам кеңешме Кыргыз Республикасынын гимн аткаруу менен башталды. Ыкчам кеңешменин жүрүшүндө кызмат башчыларынын жана бөлүктөрүнүн командирлеринин отчеттук мезгил ичинде аткарылган иштери боюнча маалымат беришти. Атайын багыттагы полктун командири, милициянын полковниги Майрамбек Имангазиев кызмат башчыларынын жана бөлүк командирлери тарабынан келтирилген бир катар кемчиликтерди белгилеп, аларды тез аранын ичинде жууну табыштады. Ички иштер министринин орун басары ар бир кызматкер кызматтык тартип сактоосуна басым жасап, кесиптик жөндөмдөрүн жогорулатууга, жакшыртууну талап кылды. Жыйынтыгында полктун командири, милициянын полковниги Майрамбек Имангазиев төмөндөгү тапшырмаларды койду. Өздүк курамдын негизги багыттын күчүрмөн даярдыгын жогорку деңгээлде кармоого, жеке тарбиялоо иштерин жүргүзүүдө бардык күч-аракеттерди жана ыкмаларды колдонууга. Ысык Атада оор жүк ташуучу унаалардан акчаларды, буюмдарды урдашкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Ысык Ата районунда милиция кызматкерлери унаа жолдорунда жасалган бир катар уурлуктардын бетин ачты. Уурлуктун бетин ачуу бир нече күн мурун 4 адам кылмыштын үстүнөн кармалгандан кийин башталган. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын жана Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн ыкчам кызматкерлери оор жүк ташуучу унаалардан акчаларды жана буюмдарды уурдоо менен алектенген кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармашты. Уурлардын тобу трассаларда иштеп, токтоп турган оор жүк ташуучу унаалардын ичинен мүлктү жана акчаны уурдоого адистешкен. Уурулук фактылары боюнча кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси уурлук боюнча бир нече кылмыш иштери козголду. Учурда комплекстүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, кылмыштуу топтун калган мүчөлөрүн кармоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Социалдык тармактардагы колдонуучулар арасында айдоочулук көлүктү 2 күндө сатып алууга мүмкүнчүлүк берген жарандардын аккаунттары таркатылып жатат. Алдамчылар өзүнүн көрсөткөн кызматтарын 7 000 – 15 000 сомго чейин баалап, алдын ала толук суммасын которгондон кийин айдоочулук көлүктү даярдоого убада берип жатат. Сиз аларга толук сумманы которгондон кийин алар телефон өчүрүп жок болуп кетишет. Бул кадимки алдамчылык схемасы экендигин түшүнсөк болот.
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде атайлап жалган документти пайдалангандыгы үчүн жоопкерчилик, анын ичинде эркинден ажыратуу жазасы каралгандыгын эскертебиз. Сиз алдамчылардын айдоочулук көлүктү сатып алган күндө дагы ал Кыргыз Республикасынын айдоочулук курамдын маалымат базасына катталбай жана мындай аракеттер сизди кылмыш жоопкерчилигине тартууга алып келет. Жарандарды кыракы жана жоопкерчиликтүү болуп, жеке маалыматтарды алдамчыларга жибербөөнү суранабыз. Урматтуу жарандар, алдамчылардын кылмыштуу аракеттеринен сак болууну эскертебиз. Кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жаркын элесине арналган мемориалдык тактанын ачылыш аземи болуп өттү. ИИМдин күзөт кызматынын борбордук аппаратында кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жаркын элесине арналган мемориалдык тактаны ачуу аземи болуп өттү. Ачылуу аземинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, ИИМдин күзөт кызматынын башчысы, милициянын полковниги Каныбек Абдрахманов, анын орун басарлары, күзөт кызматынын түзүм бөлүмдөрүнүн башчылары жана ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү, ошондой эле кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жакындары катышты. Иш-чара кызматкерлердин атына багышталып Куран окутуу менен башталып, аларды эскерүү мүнөтү улантылды. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов ИИМдин өзү курамынын жана ардагерлердин атынан кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жакын туугандарына таазим кылды. Кызмат учурунда антына бекем туруп, элдин коопсуздугу жана тынчтыгы үчүн кылмышкерлерге каршы күрөшүүдө кызматын так аткарып, өз жанын аябастан курман болгон эр жүрөк баатырларыбыз ар дайым жүрөгүбүздө сакталат, деди Октябрь Урманбетов. Коомдун тынчтыгын сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө өз жанын аябастан курман болгон кызматкерлерибиздин жаркын элеси ар бир кызматкердин жүрөгүндө сакталып калат. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.